Урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Мен силерге айтып койчу нерсе 23-июнда заявленияны жазып бердим, өз каалоом менен жазып бердим. Чакырып айтышты, Адил жазыш керексиң депчи. Анан кийин мен ачык эле айтып жүрбөдүм элем, бул кызматка бир тыйын бербей келгем, ошондуктан жумушка кармалган жокмун. Өйдө жактан ошо кысым болду окшойт. Бирок кантсе дагы биздин мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Жапаровичка ыраазычылык билдирип коеюн дегем. До конца аягына чейин туруп берди. Биринчи вице-мэр Жамалбек Самарбекович аягына чейин туруп беришти. Болгон аракетин кылышты, бирок өйдө жактагы адамдарга жакпай калдым окшойт. Азыр ошол кайрылып аткан себебим ошо элден кечирим сурап коеюн дегем да. Пландарым жакшы болчу, аягына чейин ашырып, соң кылып коеюн деген оюм бар эле да. Чын айтканда, мына канча ай болду, бирөөдөн бир тыйын албай, бирөөдөн бирөөнүн көзүн карабай эле иштедим деп ойлойм. 5 ай иштептирмин мусорный полигондочу. Акча деле бар болчу, баарын соң кылып койсок болмок. Бирок ошо ойлогон оюм ишке ашкан жок. Анткени кантсе дагы өйдө жакта президенттин да поддержкасы керек экен да. Ошо үнүм ошол жакка жетпей калды окшойт. А так ошо силерден кечирим сурап коеюн дегем да. Ошо түтүндү өчүргөнгө, аягына чейин чыгарганга убакыт жетпей калды да мага. Кечирип койгула.